Жеке менин баамда кыз сайкал ошол Бишкектеги ийгиликтүү жаштардын бир элеңиз көп нерсеге баягы баардык багыттан ийгиликтериңиз бар. Мен билгенден коомдук иштерде активдүү аралашып, элге алынып калган элеңиз десем болот. Баягы журналистикада да өзүңүздүн чыйрыңыз бар эле, чыгармачылыкта изденүүдө, ошол эле учурда Кубандагы ошол илимий жаатта бир топ жакшынакай ийгиликтерге жетишип, негизи баягы Борбор калабыздын эле алдыңкы жаштары элеңиздер. Перспективдүү десек болот, келечектүү бардык жактан мындай ордуңарды таап кете турган. Анан мени таң калтырган бир нерсе болду. Сиздер табышкандан кийин жетелештиңиздер дагы, айылды көздөй кетип калдыңыздар дагы, ушундай бактылуу жашап атасыздар. Айыл эмнеси менен тартты сиздерди? Көпчүлүк учурда азыр жаштар борборду көздөй качышат, же болбосо чет жактарды көздөй кетүүгө аракет кылышат дегендей. Анан сиздер кандайча мындай аябай ыңгайлуу шарттарыңыздарды таштап туруп, айылды көздөй кетип калдыңыздар? Айылдын бактысы эмнеде? Жүзүңүздөрдөн көрүнүп турат, аябай мындай бактылуу жашап атканыңыздар. Ооба, чын туура айтасыздар. Биз Бишкекте, мисалы мен алса, мен чын биякта проектлерим бар болчу, бизнесим бар болчу, чакан болсо дагы өзүмдү финансылык жактан эркин сезген деңгээлдечи. Анан дагы бир жеке бир проектимди баштадым, Тоо кен тармагында. Бул 5 жыл мурун болчу. Анан бардык проектлерди биякта жаптым дагы, айылга көчүп кеттим. Мен өзүм проектимдин аркасынан көздөдүм да. Ал проекти менен, долбоор менен алектениш үчүн шарттуу түрдө айылга барыш керек болду да. Ошентип айылга бардым. Негизи мурда ойлочумун, айыл бул мындай отсталый, замандан артка калып калган, эч бул перспективасы жок бир жер депчи, адамдар неразвит деп ойлочумун, өнүкпөй калган депчи. На самом деле чындыгында, кечиресиздер, орусча кыргызча атам. Чындыгына келгенде андай эмес. Айылда өтө көп перспектива бар. Мисалга алсак, илимий изилдөөлөр боюнча биз конференция барганбыз, климатические изменения, климаттык өзгөрүү боюнча. Жылына, 10 жылда бир 0,25%га чүй облусу ысыйт экен. Ошондуктан бизде деген жаз кыскарып, жаз узунураак болуп, эрте келип, кыш кыскарып, тоолордо деген мөңгүлөр жакшы тоң жетишпей калат экен дагы, бизде суу жетишсиздигин алып келет экен. Биякта Бишкекте чүй негизи өрөөнүндө өтө ысык болот экен да. Ошондуктан азыр ким жакынкы 10, 20, 25 жылдык келечегин ойлогон болсо, Тоо тараптар же болбосо Көл облусуна барып, ошоктон жер алып, ошоктон бир өзүнүн ордунун табып, отурукташып, ошентип баштасын, өз облусунда балким балдарына, неберелерине бул өтө чоң бир жардам болот да. Кыскасы айылга чакырабыз, келгиле. Айылда андан тышкары элдер бизде туризм менен алектенет. Ошондуктан жер, бардык жерде жер кенен. Аякта эмне өстүрөм десеңиздер, өстүрө берсеңиздер болот. Бирок илимий изилдөөлөргө ылайык, аякта зерновой культурага бизде жакшы эмес да, бизге ягодный культурага жакшы. Это малина, карагат, кокон гиляс деп коет, алчанын бир түрү, колерованный алча. Облепиха, биз мисалы облепиховый фермабыз бар, атабыздын. Ошону кандай кылып түзүп чыктыңыздар? Биз ошо айылга көчүп барган кийин эле проект боюнча айыл абдан жагып калды, перспективаларды байкадым, көрдүм, анан ошого жашап калайын деп чечим чыгарып, ошо айылда жашап калдым. Улгайган акенем биротоло ошо. Анан бир проект ачкам, дагы бир. Анда деген бизде провал болгон ошо проектидечи. Анан провал болуп, Бишкекке келдик, бир форум болмок экен, Тилек Токтогазиевдин. Анан аякта айыл чарба тармагын тууралуу айтып берет экен. Облепихов ферма жөнүндө идея берди да, ошо Тилек Токтогазиев байкебиз. Анан ошону уккан кийин эле 3000 сомго примерно 3 штук алып отургузган болчумун өзүм огородумачы. Анан 1 жыл өстүрдүм, кичине өстү, 2 жыл өстүрдүм, кичине өстү, анан жагып калды магачы. Анан бул тармакты өнүктүрүш керек экен деп грант издей баштадым. Coca-Cola'дан грант утуп алганбыз, $2000. Келинчек экөөбүз тутканбыз. Анан ошого ферма негиздегенбиз. Айтор айылда перспектива өтө чоң да.
туризм менен алектенсе болот, айыл чарба менен алектенсе болот, тоо кен тармагы менен алектенсе болот, блогер болсо болот, айылдан абдан жакшы аудитория жагымдуу да. Ушул эле эмеге кыссай кал сен дагы пикириң билдирсең. Тилекке каршы бизде ошол жалпы эле мындай бир эле жерге үйүлүп атабыз да, баарыбыз эле. Бишкекке баардык жагынан келгенде, чынында биякта шарттар жакшы болгондугу үчүн медицина тарабынан кайсы жагынан албам мүмкүнчүлүктөр жакшы. Бирок башка жерлер бош калып атпайбы? Башка жерде дагы шарттарды жакшыртышыбыз керек да. Кыргызстанды баардыгында тегиз өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Турмушка чыкканга чейин мен баалуулуктарым башкача болчу да. Бир канча чет өлкөлөргө дагы барып келдим. Анан баягы жаш менен келчү нерселер болот экен да. Дүйнө тааным адамдын өмүрүндө мындай өмүрүбүз өзү дайрадай болуп, таштан ташка урулуп, анан агып отуруп, анан тунууга жетет да дарыячы. Мындай канчалык ташка урулган сайын ал ошончо шаркырайт да, тунат. Ошондой эле адам дагы өмүрүндө табигый жол менен болчу өзгөрүүлөрдүн баарын кабыл алып, ошого болууга мүмкүндүк бериш керек да. Биз канча айтпайлы эми бул Марушкам деге классикалык үргү дей беришет го мисалы. Ой, биздин бар жашообузду программалап коюшкан, анан мектепке барыш керек, бала бакчага мектеп, анан окууну бүтүп, анан турмушка куруш керек сөзсүз дей беришет го. Бирок мунун дагы бул табигый өсүү да. Анан ошол табигый өсүүнүн болуусуна мүмкүндүк бериш керек. Анткени ар бир нерсени өзүнүн учурунда кылганда адам ошол менен өсөт. Ошол нерсенин баардыгы бизге жаратылышынан бекеринен түзүлүп берилген эмес. Мунун баардыгы биздин жан дүйнөбүздүн баюусуна алып келет. Негизи эле адам катары, рух катары жетилүүгө алып келет да. Анан баягы бир ойчулдун айтканы бар. Сен Гималайга чыксаң дейт. Ал жактан тынчтыкты сезсең, ал Гималайдын тынчтыгы дейт да. Сен өзүңдүн тынчтыгыңды жаратышың керек дейт. Ушундай сыяктуу эле баардык эле көбүнчөбүз ушул бир эменин шарына чогулуп эле шаарга качабыз. Чынында айыл өзүң менен өзүң орусча айтканда уединение болгонго абдан сонун жер. Негизи эле ал жакта эми мындай бактылуулуктун сыры дегенде эле болбойт. Болгону ар бир адам жан дүйнөсүндө өз тынчтыгын тапса, өзү менен өзү ынтымакта жашаса, ал шаарда болобу, Нью-Йоркто болобу, айылда болобу бактылуу болот да. Анан биз ошону түшүнүшүбүз керек. Анан бизге окшогон негизи эле жаштар ошо жерлерди бош калтырбай, дүйнө жүзүндө баягы адамдардын калктын саны көбөйүп кетет да. Анан көп болуп эле Кыргызстанда карасаң баарыбыз эле көбүнчөсү миграцияга кеткен же шаарга кеткен, айылдар бош калып атат. Анан биз мындай бийик ойлоно келгенде биз экосистеманы ойлошубуз керек. Биз мындай потребитель болбой, орусча айткандачы, баарын эле тиги керек, бул керек деп эле баягы адам заманына кыргыздай керегин гана алып жашашыбыз керек да. Азыр болсо биз ар кандай агымдарды кобулап эле көп нерсени өзүбүзгө үй болуп, анан ошондон өзүбүз чарчап жүргөн учурубуз. Чынында адамга бактылуу болуш үчүн көп деле нерсе кереги жок. Анан мен айылда ошол учурда турмушка чыгарды, негизи чет өлкөгө да окууга өткөм да. Түркия мамлекетине, анан аксыз магистратурага өткөм. Бул жакта Жусуп Баласаган университетин бүткөм да, өзүбүздүн бюджеттик негизде. Анан жолдошум турмуш куруу тууралуу сунуш киргизгенде мен мындай ойлонуп көрдүм, кайсынысы мындай маанилүү депчи. Жок. Мындай болуп тура эме кылып көрдүм да, мисалы. Анан жолдошум дагы экөөбүз бир ыргакта болгон үчүн корккон жокмун. Анткени турмуш куруп деле мен окумдуулантам, мындай өзүмдү өзүм өнүктүрүп кетем. Бул турмуш курууну дагы биз азыр көбүнчөсү коркот да. Өзгөчө жаштар. Анан
өзүң үчүн жашаган ыңгайлуу чынында, өзүң менен жашаган жеңил, бирок үй бүлө менен жашаган бул бакыт да. Эми мен үчүн ошондой. Анан үй бүлө кургандан кийин адамдын жан дүйнөсү дагы негизи эле жалпы жагынан мындай өсүү болот экен, эгер туура адамды тандаса албетте. Ошол айылда азыр мектепте, жөнөкөй мектепте тарбия завучу болуп эмгектенем. Жолдошум ишкерлик менен ошол багытта. Анан экөөбүз биригип ошол жана чычырканак фермасын негиздегенбиз. Алтай чычырканак фермасы деп атамдын атынан атап. Анан азыр бир канча долбоорлор болсо, мисалы шаарга келип турабыз. Эми эркиндиктин бир канча түрү бар го. Баягы жан дүйнө эркиндиги, географиялык жактан эркиндик, физикалык жактан эркиндик, психологиялык жактан. Анан адам өзүн эркин сезсе, ал азыр эми азыркы доордо бул мындай маселе эмес. Биз айылгабы деген илгерки стереотиптерди жоюшубуз керек. Бизде акыркы жылдарда мындай бир тенденция пайда болду да, баягы жалпы эле адамдарда десек болот, көбүнчө изденгич адамдарда пайда болду. Термин деп койсок дагы болот бекен, өзүңдү өзүң издөө жана өзүңдү өзүң табуу деген бир негедир ушундай сөз келип кирди да. Анан муну көп деле колдонуп атышат, балким кандайдыр бир иш аракеттерди жасап жатышат. Ошого кээде мен кыз сайкалдын жалпы мындай жүрүм турумунан дагы өзүн өзү издөөгө табууга болгон аракеттерин көп байкап жүрөм да. Анан бул нерсе силердин көз карашыңарда эмне? Деги мындай өзүн өзү табуу деген эмне экен? Негизи мен көп чыгармачыл эле адам эмесмин, философ деле эмесмин. Мен көбүнчө так илимдердин адаммын, ишкер кишимин. Анан мен жаштар менен да сүйлөшүп, алардын ой пикирлери мага да абдан кызык да. Анан өзүнчө бир мындай субъективный өзүмө бир аналитика чыгарамын да. Объективный кылганга аракет кылам. Жана ошол жаштарда мен байкаган нерсе өзүн өзүн табуу, саморазвитие, личностный рост, давайте достигаторство деп жүрбөйбү? Анын баары тең мен оюмча бул бири тараптан башка мындай третий сторона деп коет го. Сырткы күчтөрдөн бизге таңууланган ойлор да. Бул дүйнөдө адам өзүн таппай деле бактылуу болуп өтсө болот мен оюмча. Ал шарт эмес сен шарттуу түрдө миллионер болушуң керек, шарттуу түрдө сен бир ийгилик жаратышың керек деп өзүңдү кыйнап колуңан келбесе деле антип шарт эмес да. Эгер колуңан келбесе, колуңан келген нерсени кыл да. Мисалы, шарт эмес сен миллион табып, миллион доллар табып, ламборджини айдап, шарт эмес просто үй бүлөңө жеткиликтүү мындай финансылык, каржылоо бардык тарапка жеткендей болсо, үй бүлөң кенен кесир жашаса, ошол негизги нерсе. Анан колуңан эмне келет, ошону кылыш керек. Көбүнчө жаштар чарчап жүрөт, ошо өзүн таппай. Балким бул жөн эле бир сөздүр, өзүн табыш керек дегенден өзүн түшүнбөй аракет кылып жүрүшкөн жокпу? Мындай каяктан табарын билбей, ал эмне экенин билбей, деги бизге деле түшүнүксүзүрөөк кээде ошол өзүңдү табуу деген нерсечи. Эми бул мен жеке оюм, ооба, эч кимге таңуулабайм, сиз туура айтасыздар. Адам жаштар кыйналып жүрөт. Мен бир илимий иш окуганмын да, ал жакта жазылган болчу. Адам 18 жашка чейин эмнеге кызыгып, эмне колунан келсе, ошол анын орусча айтканда призваниясы да. 18 жаштан кийин ата-энеси тияка тапшыр, бияка тапшыр дейт, коом, сен ушу менен алектенесиң деп критика айтат, намысына тиет. Анан адам өзүнүн чыныгы кызыгуусуна, чыныгы колунан келген нерсе менен алектенбей калат да. Ошондуктан мен жеке элге болгон сунушум 18 жашка чейин эмнеге кызыккан болсоңуз, ушундай бир энергия берип турган болсо кайсы бир тармак, же бир колуңуздан бир нерсе келип турса, ал ишти көп деле прям монтип сүйбөсөңүз, бирок колуңуздан жакшы келип, башкаларга караганда жакшы келип атса, бул сиздин тармак демек. Кудайым берген сизге бир курал да. Ошону алып өнүктүрүңүз, ошонун жакшы бир мындай кайфы деп коет го жумуштунчу. Ошо кайфын сезгенге аракет кылыңыздар. Ошону өнүктүрүп, профессионалдуу деңгээлге бир чыгарып, академиялык илимдерди алып, Кыргызстандан болобу, чет өлкөлүктөн, чет элден болобу, ал эмеси жок, без разницы, илим эч кимге таандык эмес да. Ошо илим алып, өнүгүп, өсүп, практика жүзүндө колдонсо, ал адамдан мен ойлойм,
абдан жакшы бир специалист, бир кесипкөй инсан чыгат деп ойлойм да. Рахмат. Ушул эле суроону сиз кандай улантып делеңиз, Сайкал? Негизи азыр айткандай, жолдошум Кубан айткандай, өзүн өзү издөө деген мындай өзүңдү таап деген нерсе аябай трендке айланып кетти да жаштар арасында. Негизи эле азыр доордун талабы ошондой болуп калды. Бул эмнеден буга чейин мындай маселе жаралчу маселе го, ар ким өзү менен өзү эле жүрчү эле го деп ойлойбуз да. Анда өзүң каяктасың, өзүңдү издебейле депчи. Негизи психолог Абрам Маслоунун пирамидасы бар да. Биз баарыбыз билгендей 7 катмардан турат да. Анан ошол 7 катмар улам бийиктеп келип, анан эң аягында анан мен киммин деген нерсеге адам келип такалат. Бул демек жакшы нерсе. Демек бул адамзатта баягы эң алгачкы муктаждыктар жабылган. Эгер курсагың ач болуп атса, үйдө үй бүлөң ачка турса, сен кайдан ойлоносуң мен киммин, анан эмне кылышым керек деп ушинтип кайдан мындай философия жөнүндө ойлогонго мүмкүнчүлүк болот да. Демек бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Демек адамдын ашказаны тоюп, анан баш казаны интеллект дагы мындай жакшы билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, шарт түзүлүп, анан эми рух казанын толтургусу келип аткандын белгиси да. Эми адамда ошо бар, анан ошол жан дүйнөсүндөгү боштукту толтургусу келип, изденип аткандын белгиси. Анан бул менимче абдан жакшы көрсөткүч. Бул демек баягы кыргызда өзгөрүү деп коет да. Бул сөздүн маанисин ойлонуп келсек, бул өзгөрүү өзүңдү өзүң көрүү. Адам өзүн өзү көргөндө анан өзгөрүү болот. Анан айтабыз го, өзүңүздү өзүңүз көргөн учуруңуз болду беле, мындай кандай сезимдер болду эле деген бир мындай эме суроону берип коеюнчу баягы. Эме да билесизби, ар бир адамдын бул жашоодогу өзүнүн жолу болот да. Анан мен Instagram баракчамда жолдогу жолоочу деп жазылуу да. Анан элдер Instagram баракчамды караган Сайкал эмнеге жолдогу жолоочу депчи. Тизме түз калат да. Негизинде баарыбыз ар ким өзүнүн жолунда гана болгондо, ошондо тартип болот. Ар бир адамдын жолу биринки бирине окшошпойт да. Анан биз баягы кыргызда ордуңду тап деп коет го, турмуштан ордуңду тап, өзүңдү тап, жолуңду тап деп. Анан адам өзүнүн жолунда, ыргагында, алкагында болгондо бардыгы өзү менен өзү шайма-шай болуп кете берет. Эгер балыкты кургакка кой берип коюп, биз андан талап кыла албайбыз. Сен эмнеге жакшы жашап кете албай атасың? Тиякта эме жакшы эле жашап кетип атат го башка жандыктар деп. Балык сууда гана өзүн жакшы сезип эркин сүзөт. Ошондой эле бир адам экинчи чөйрөдө аябай жакшы сүзүшү мүмкүн. Кээ бирөө үчүн ал жан дүйнөсүнө жакпашы мүмкүн да. Анан мен бир жака жумушка орношордобу же жаңы ушул жака келерде деле ошо жан дүйнөмдөн мындай өзүм үңүлүп, анан айттым да, ой жараткан, ушунча жоопкерчилик алып, ушул подкастка келип аткандан кийин оозума кимдир бирөөгө керектүү кептерди сал, ошол маңыздуу болсун, маанилүү болсун. Балким ушул менин сөздөрүм кайсы бирөөнө таасир этип калаттыр депчи. Анан ошол менимче өзүнө өзү үңүлүү, өзүнө өзү баягы өзүнө өзү тыңшоо, жан дүйнөсүн угуу, бул эң сонун нерсе. Бул демек сенде ошого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Сен жаныңдын бир жери ооруп атса, ден соолугуң ооруп атса, мындай жакшы болбой атса, сен кантип ойлоносуң? Сен анда ойлонгонго мүмкүнчүлүк болбойт да. Анан бирок ошол оору деле негизи эле биздин жашообуздагы баардык нерселер бул бизди өзүбүздүн жолубузга салуу үчүн келет экен. Себеп катарычы. Анан мен ойлойм, бул жашоодо адам өзүнүн душа, биздин жаныбыз өзүн өзү тапканга келген, өнүктүргөнгө келген, байытканга келген. Ошентип биз мындай
рухту байытып, жан дүйнөнү толтуруп кетүү үчүн келгенбиз. Жашоонун бирден бир максаты, негизги максаты ошол деп кабыл алам да негизи. Рахмат. Баланы колго алып аласыңбы? Албайм. Петличканы кубан сен алат окшойсуң. Жаным. Сонун болот ушу тиги бала кармап. Секетим. Күчүктүсү. Биз кайсыл жака келдик? Биз Эркин тоого келдик. Бул жака подкаст тартып атабыз кызым, периштем. Алтынымдысы. Ал өткөндө ошо бир жерден окуп калдым да. Эми сиздердин моундо Z муундар деп атап жүрүшпөйбү? Такыр баягы адамзаттын баягы жаралып өнүгүп өсүшүндөгү бир башка секирик, башка бир период деп коебузбу? Ушундай учур болуп, ошол такыр бөлөк муун келди деп сиздер жөнүндө эми айта берейин. Күлкүңөр келсе дагы маалымат окудум да. Анан булар үчүн мындай чектер жок деп бериптир да. Мисалы, мамлекеттин чеги жок, дүйнөнүн чеги жок, жалпы дүйнө ушул муундуку деп сезет булар депчи. Мисалы, айыл шаар деп же болбосо бул өлкө, тигил өлкө деп бөлбөйт булар депчи. Анан бир мамлекетке эмес, мындай дүйнөгө кызмат кылууну көздөгөн адамдар келип чыгат. Көз караш себеби ушундай калыптанып жатат. Аларды ата-энеден биринчи дагы ушул дүйнөнүн өзү тарбиялап, баягы ата-эне, мугалимден биринчи баягы бүткүл дүйнөлүк өнүгүүлөр менен катар өздөрүн тарбиялап баратышат деген кызык маалыматтарды окудум да. Анан муну айтып атканымдын себеби бүгүнкү биздин кыргыз коомунда эми кичинекей мамлекетпиз го, өзүбүз чакан бир жакшынакай мамлекетпиз. Анан бизде албетте баягы акылмандарыбыз көп, данышмандарыбыз көп дегендейчи, биз дайыма эле алардын айткандарын угуп, жазгандарын окуп жүрөбүз. Ошол эле учурда мага аябай кээде кызык да, жаштардын ою кызык бүгүнкү күндөгү. Биздин коом каякка агып баратат? Кайсыл жерден биз туура нерселерди жасап атабыз? Жалпы коомчулук кайсыл жерден жаңылып атабыз? Эмне жетпей жатат, эмне жетип жатат? Мындай силердин жаштардын тунук бир баягы таңкы таң алдындагы көз караштай болгон баягы тунук көз карашыңар болот го. Ошо оюңарды уксамбы дегем да. Эмне айта алат элеңер? Биздин коом кандай? Биздин коом, дүйнө жүзү негизи эле адамзат акыркы чекине бара жатат деп ойлойм да. Баардык нерсе акыркы чекине бара жатат. Аны климат да көрсөтүп жатат. Улуу китептер дагы, Кудай Таала тараптан түшкөн улуу китептер дагы ошону далилдейт да, ошол фактылардычы. Мисалы, мындай мисалдар менен айтып кете берсиңерби? Фактически айтсаң да жакшы болот да. Мисалы деген пайгамбарыбыздын айткан хадистери бар. Кыяматка жакын, мисалы, чоң знамение деп коет, жанагы белгилери, чоң белгилер, кичинекей белгилер бар. Кичинекей белгилердин баары бүттү жатчы. Мисалы, убакыттын берекесинин кетиши, чоң имараттар курулушу, дагы көптөгөн ушундай бир хадистер бар да. Андан кийин чоң эле знамениялар, белгилер калды, жанагындай антикрист деп коет, дажжал чыгышы, бир аргайсыз табигый көрүнүштөр, мисалы, от пайда болот, Шам тараптан дейт. Ошондойлор эле калды. Же күн мисалы батыштан чыгат дейт. Илимий алганда, мисалы, эме деген бар да, мындай кубулуш, эффект Жаныбекова деп коет. Космоста эгерде бир объект айланып атса, ал бир кайсы бир маалдан кийин кайра айланып туруп, противоположный сторонага айлана баштайт да, тараптанчы. Жер дагы космоста ошо айланып баратып, бир убактына келгенде, ал тескерисине айланганда ошо батыш тараптан күн чыгат да. Это илимий астрономиялык кубулуш. Бул илимий дагы? Албетте, эффект Жаныбекова дейт. Барыңыздар көрсөңүздөр болот. Аны болсо пайгамбарыбыз 1400 жыл мурун эле астрономиясы жолуп айтып. Демек, бул жерде сиз жанагы илим менен улуу китептин ортосундагы жанагы дал келишүүнү айтып жатасыз. Ооба, биз негизи эле радикал болбошубуз керек бул жашоодочу. Мындай бактылуулук золотая серединада деп коет да, алтын ортоктода. Только эле дин менен карабашыбыз керек, и только эле материалдык бир догмалар менен, илим менен карабашыбыз керек да. Биз материалдык жактан да карашыбыз керек, фактыларды караш керек, жашоонун реалдуулугу каяка баратат, эмне болгон,
баардык нерсени карап, изилдеп, аналитика чогултуп, анан бир акыл таяныкка келишибиз керек. Биз бир эле тараптуу эч качан болбошубуз керек. Ислам дини тууралуу айта кетейин, ансыз болбойт. Ислам динибиз өзү чакырат негизи. Мисалы Куран аяттарда ачык эле жазылат. Асманды карагыла, жылдыздарды карагыла, силердин көзүңөр чарчап кайра силерге кайтат дейт да. Ойлонуп отуруп ушундай бир билимдер бар да. Ошондой эле байкап койсот, что мунун бир жаратуучусу бар экенинчи. Же болбосо дагы бир аятты мисал катары айтайын. Жума намаздан кийин рызкыңарды издеп жер бетинен баскыла дейт да. Бул маанилешип айтып атам. То есть, орусча айтканда путешествие кылгыла дейт. Башка мамлекеттерге кезгиле дейт, баргыла дейт. Пайгамбарыбыздын хадистерине айта кетсек, пайгамбарыбыздын хадистеринде тоже бир унутуп калдым конкреттүү бир хадистерди, бирок маанисин айтсам, жер жүзүн тоже путешествие кылып, жер жүзүн путешествие кылып көрсө, башка бизге чейинки жашаган цивилизациялардын, коомдордун жок болуп кетишүү, алардын жашоо образы бардыгы тең бар да. Мисалы ошол эле Помпей. Алар эмне болду эле? Извержение вулкан атылып, адамдар ошо кечинде уктап атканда эле баары тең күйүп кетишкен да. Ошолордун жаткан образдарын караганда, мындайча айтканда, бузукулук менен алектенип аткан адамдар көп болуптур, сөйөктөрүчү. Динде айтылат, ошол алар ошо бузукул болгондуктан Кудай Таалам алар жок кылып койгон депчи. Демек биз азыр баардык коомдо бузукулуктар биздин коомубузда чогулган да. Бир коомдо мисалы бир однополый брактар деп коет, ошондойлор болгон болсо, бир коомдо деген мисалы уурулук боло турган болсо, бир коомдо идолопоклонничество болсо, биздин коомдо баардыгы тең бар да. Бул мындай коом дальше өнүгө албайт да. Мындай коом бир чекитине жетет. Ар бир цивилизация бул спиралдуу түрдө өнүгөт. Бир спад болот, анан кийин подъем болот, спад болот, подъем. Биз азыр искусственный интеллект это акыркы чекиттердин бири да. Мындан кийин сөзсүз түрдө спад болот. Бул негатив эмес, бул реалдуулук да. Көз караш, жеке пикир, көз караш деп берсек болот да. Жеке көз караш. Азыркы коомго илимий социологиялык изилдөө. Коом спиралдуу өнүгүү да. Мен жеке оюм ошо биз уже жетип калдык да. А бирок бул спиралдуу көз караш эмес, бул спиралдуу өнүгүү, бул реалдуулук да, факт ушундай. Бирок сиз жеке көз карашыңызды ошол спиралдуу өнүгүүнүн негизинде биз уже айтып атасыз. Дальше бизде развитиеде эмне калды? Телепортация, машина времени калды. Голограмма алдагы чыкты, бирок бизге келелик болуп атат азыр. Келе баштады. Кыргызстандын ичинде. Айланып рекламалар. Ошол эле учурда эми бүгүнкү кыргыз коомуна карай кыргыз мамлекетинин ичиндеги жүрүп аткан иштерге карата көз караштарыңар кандай? Позитивдүүбү же айрым жерлеринде кейисиңерби мындай эмне кылсак болмок деп ойлойсуңар деги жаштар силер? Кандай болсо болмок деп ойлоносуңар негизи? Мисалы мен көп адамды тааныйм, билем, досторум бар, тааныштарым бар, алар өнүгүүгө умтулат да эмнегедир. Окушубуз керек, бизнес кылышыбыз керек, илим алышыбыз керек, мечитке барышыбыз керек, ата энебизге кызмат кылалы, мекенибизге кызмат кылалы, айылыбызга бир пайда алып келели деген жаштар көп, тааныштарымча. Башка мындай андай эмес жаштар менен мен көп деле табакташ болуп. Мындай немеге ыраазы элесиңерби? Учурдагы мамлекеттеги жалпы абалга канааттандырабы силерди? Мындай. Жалпы абал жок. Жалпы абал канааттандырбайт. Анткени тилекке каршы бизде бир 3-күчтөрдүн тарбиясы менен өсүп келаткан көп болот. 3-күчтөрдүн обязательно орусча подчеркиваю, 3-күчтөрдүн бир маркетинговый бир влияниясы чоң болуп, ошонун негизинде өсүп келаткан поколение көп болуп атат, таасири өтө зор болуп атат. Мисалы кандай жерлерден байкалып атат? Мисалы ошол эле однополый брактар. Башында да элдин бар, бул жаман уят дешчи, азыр болсо, бул ушундай турбай деп калды да. Нормага айлана баштады. Экинчи стадия, үчүнчү стадия уже анын баласы өзү деле андай болуп кетиши мүмкүн да. Биз буга өтө мындай резкий движение, резкий реакция кылышыбыз керек, бир чара көрүшүбүз керек. Андай болбой эле мисалы. Экинчиси, буга чейин детдомдор жана каарлар үйүндө адамдар аз болчу экен. Бирок статистикага таянсак, детдомдор жана каарлар үйүндө адамдар көбөйүп атыптыр да.
Бул эмнеден кабардайт? Жаштардын жанагындай үй бүлө институту өтө бош, өтө мындай эме да, слабый. Ата-энесине болгон мамиле начар, ата-энесин сыйлабайт, эртеңки күнү эмеге өткөрүп коюшу мүмкүн да, карылар үйүнөчү. Ошондой үй бүлөлөр көп. Эгерде үй бүлө өтө слабый, начар болсо, мамлекеттин деле белесиги болот да. Бүгүнкү күндөгү баягы зирек жаштардын көз карашы менен коом силердин көзүңөргө кандай көрүнүп атат? Кандай болсок жакшы болот эле деген ичиңерде ой болот кээде. Мындай кайсыл жагы жагат, кайсыл жагына өкүнүп кетесиңер? Бүгүнкү коомдук материалдык, руханий өнүгүүлөрдү жалпы алып караганда мамлекеттин ичиндеги. Бүгүнкү жаштарда эми өзүбүз ошол жаштардын өкүлүбүз да. Биз өзүбүз байкаган нерселерди өзүбүздүн баамыбызда анализдеген нерселерди бөлүшүп атабыз да. Анан мен айланамдагы дегеле карасам, байкасам, жакшы үй бүлө күтүү бул өтө чоң тренд болуп атат. Анткени Жакшы экен. Теги адам каяка барбасын, айланып келип үй бүлөгө келет да баары бир. Кечинде канча сонун күн болсо да, канча мындай маанайың бузулуп келсе да үйгө кайтып келесиң да. Анан ошол үчүн баягы үй бүлөнүн аябай мындай аздектеп, өтө аяр мамиле кылып күткөн жаштар көп. Биз аябай кубанабыз, ошондой биздин саналаштарыбыз бар, досторубуз бар. Алардын бала тарбиялоого мамилеси, бири-бирине карата мамилеси илгери мындай аял деген мындай болуш керек. Анан эркек дегенде ошентип мындай үй бүлөдө стереотиптер көп эле да. Азыр баягы кийимдики туура эмес, ортодогу мындай кийим туура эмес, ортодогу бир ынтымакты сактаганга, ортодогу гармонияны сактап калганга аракет кылган үй бүлөлөр көптүгү аябай кубандырат. Негизи биз жашап жаткан коом бул биздин эле күзгүбүз. Биздин учурда башкарып жаткан төбөлдөр дагы аларга таарынбаш керек, алар биздин эле күзгүбүз да. Ким шайлайт аларды, биз шайлайбыз. Ким жактайт, биз жактайбыз. Бардыгы эле өзүбүздөн чыккандар да. Башка бир өлкөдөн алып келип бизге эч ким кыйнап коюп койгон жок да. Анан ошол үчүн сыртта бир нерсе бизди баягы канааттандырбай атса, анда биз өз ичибизге үңүлүшүбүз керек да. Эмнеге мындай болуп калды? Биз эмнеден жаңылып атабыз? Эмнеден жазып атабыз депчи. Анан ар ким өзүнүн алкагында жашайт да. Мындай ар кандай алкактар бар да, вибрация деп коет го орусча айтканда. Жолдошум айткандай, мен айланамда баары эле өнүгүп атат дегенде. Биз деле баягы фокус каякта болсо, көңүлүң, энергиянын баары ошого кетет да. Анан мурда биз мен деле бир кезекте баягы көкүрөк каккылап, куру кыйгырык, ач сүрөң кылып, ой мынтиш керек, анан тигинтиш керек дей бериптирмин да. Көрсө ушул жактагы боштукту толтургум келчү экен да. Ошол өзүмдөгүнө эле теңди, көлөкөмдү карай албай эле, ошол башка бирөөнү эле айтып эле ошого бир учурда мен аябай саясатка баргым келген учур болгон да. Саясатка баргым келип, ушуну өзгөртүш керек, анан мындай кылышым керек, анан тигиндей кылышым керек деп бүт социалдык тармактардан жазып эле, анан тиги мындай, тигиндей деп эле бир ар кимди сынга ала берчү элем да. Азыр баягы адамдын кечээкиси бүгүнкү турган турпатына тар болуш керек да. Бул эмнени билдирет? Бул адам өсүп атат дегенди билдирет да. Мен мурунку нерселериме, ой пикирлериме сара эсеп салып отуруп, кээде уялып кетем. Бирок ошол менен баягы ак караң биригип, анан сен кеңдигине толук түшүнөсүң да. Кабыл алам, бул да менин басып өткөн жолум депчи. Анан биздин мен өзүмдүн алкагым барган сайын өзгөрүп атат. Ар башка чөйрөлөрдө болуп жүрүп, анан азыр мен көргөндө эле жалаң мындай жакшы эмелерди көрөм да, мындай. Өлкө өнүгүп атат дегендейчи, өзгөрүүлөрдүчү. Ар кайсы жакта курулуш иштери жүрүп, жолдор оңдолуп атат, тартипке келтирилип атат деп мынтип карап, анан эми болгон нерсени, мындай реалдуулукту көзүң көргөн нерсени деп ыраазы болуп каласың да. Анан
дүйнө чоң дасторкон болсо, дүйнөдө эмне болуп атса, Кыргызстанда деле ошонун баары болуп атат. Ошо дүйнөнүн эң кичинекей модели ошо Кыргызстан эле да. Бир жагы өнүгүп атат, бир жагы өксүп атат. Бир жагында багы өтө эле пикке жеткен, бир жагында калып кеткен дегендейчи. Анан мен өзүмдүн көргөнүмдө, мен өзүм көңүлүмдү көбүнчө жеке өнүгүүгө койгон үчүн, көркөм адабияттарга мисалы ушундай негизи эле мындай кенен алып баардык жагынан карап ой жүгүрткөн үчүн мен жөн гана мындай адамдарды жакшы көрүп, боорум ооруп, ушул акакта турбайбы азыр деп калам да. Мындай мындан деле чыгат эми бул деле. Адамдар ар кандай оюндарды ойной беришет, ар кандай образдарга кире беришет. Анан бул өмүр өзү ошондой экен. Ар кимдин жаратылгандагы өз жолу бар экен. Ошол ролду ар ким өзүнүн колунан келишинче аткарып атат. Баары сонун бирок деген нерсе бар. Бирок адамдын табиятын эске алып, анан ошо адамдын табиятын түшүнгөн адамдар гана бийлик башына келиши керек деп ойлойм да. Мындай анткени адамдын табияты эмнени талап кылат? Бул эркиндикти талап кылат. Адамзат өмүр бою эркиндик үчүн күрөшөт. Анан ошол сөз эркиндиги, физикалык эркиндик, ушул нерселерди чектегенде өтө абай болушубуз керек. Өтө этият болушубуз керек. Анткени эл толкуса кандай экенин түшүнөбүз да, сел толкуйт дейт. Анан адамды кыса берсең, ал жарылат. Ошондой эле алтын ортокту сактап, ошол болгону башка бирөөгө жөн эле башка бирөөгө болууга мүмкүндүк беришибиз керек. Баары биз айткандай болбойт жана болууга милдеттүү эмес да. Ар ким жөн гана өз ордунда болуш керек. Кубан Кысайкал, рахмат. Ушунчалык бир мындай учурдагы жаштардын, алдыңкы жаштардын деп айтсам толук жарашат. Көз карашы менен тааныштык бүгүн биз. Мени дагы аябай таң калтырган бир нерсе, мындай алганда баягы айрым жерден көз карашыңар деле келишпей калат экен, бирок ошого карабастан жакшынакай болуп жетелешип, ырыстуу куттуу үй бүлөнүн очогун тутантып, бир жакшынакай жүрөт экенсиңер, жетелешип алып анан өзү эле баягы идеалдуу адам болбойт да, сөзсүз түрдө карама каршылыктар болуп туруш керек дегендей. Анткени эмеде ынтымак эмнеде болот? Мен жаңа айтып атпаймынбы? Башка бирөө болгонго мүмкүндүк бериш керек. Мен мисалы жолдошум экөөбүз жаңы турмуш курганда, мен дагы күтүүлөрүм бар болчу да. Бул кишиники да бар эле да. Анан ошону бири-бирибизден талап кылып атып, кыл келишпестик көп болду да. Анан кийин деп ойлонуп көрсөм, жөн гана адам өзүн кабыл ала албай атканда, анан башка бирөөнү кабыл алгысы келбейт экен да. Адам бардык жакта менмин да. Адам өзүн кабыл алганда, анан башка бирөөгө дагы башка бирөө болгонго мүмкүндүк берет экен. Анан ошондой эле биздин коомдо дагы эгер сизге жакпай аткан пикир болсо, ал ошол адамдын пикири да. Биз ал үчүн аны мынтип эмнеге мен айткандай ой жүгүртпөйт бул деген, бул өзү аңкылык да. Ошондо ынтымак болот да. Мисалы жолдошума мен өзү менен болгонго уруксат берем. Бул киши дагы мага өзүмдүн дүйнөмдө болууга мүмкүндүк берет да, экөөбүз бири-бирибизге. Анан өзүбүздүн чектерибизден чыкпай, бири-бирибизге аяр мамиле кылып, орток нерселерди сөз кылып, ошол орток нерсени сактап калганга аракет кылабыз да. Мамлекеттин ичинде дагы ошондой болуш керек деп эсептейм да. Рахмат. Кош кет. Ооба, меники больше эмеде мындай материалдуулук, более строгийрээк, демократия азыраак оюмдачы. Келечегинде демократичный ойлонот, кеңирээк ойлонот, больше духовностько карайт да. Кантип ушундай союз болуп калды, эми жакшы деп айта аламын толук кандуу. Мен ойлойм, эркек жоопкерчиликти үй бүлөсүнө алыш керек, өзүнүн ордун билиш керек эркек. Аял өзүнө тиешелүү нерселерге жоопкерчиликти алып,
аял бойдон калсын, эркек бойдон калсын. Бири-бирине кийлигишип, бири-биринин ишине кийлигишпесе эле баары жакшы болот деп ойлойм да. Жана биякта эркек дагы чоң ролду ойнойт, ал ошо өзүнүн үй бүлөсүн коргоп, ошол эле үчүнчү күчтөрдөн балким коргоп, өзүнө милдетин аткарса эле, кандай брак болбосун, эки адам жоопкерчиликти болсо баары жакшы болот деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Сиздерди баягы редакция өзүбүз чакырып алдык да, кызыктуу үй бүлө. Эмне үчүн кызыктуу болдуңуздар? Сиздерде эме абдан баягы кызыктырган нерсени ачык эле айтып кете берейин. Жеке эле билим же руханий изденүү эмес, материалдык да ийгиликтер болуп атат да. Ошол бардыгын катар алып кеткениңиздер үчүн чоң кызыгууну жаратып, анан бүт баарын алып баратышат ушул жаштар деп чакырдык да. Рахмат, анда эмесе студиябызга келип бергениңиздер үчүн.